Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мына акыркы учурда Израиль Ирандын ортосунда согуш күчөгөн менен күчөп баратат. Мен бүгүн айта турган темам ошол согуштун кесепетинен канчалык экономикалык жактан жоготууларга учурады. Акыркы маалыматтарга ылайык Израилдин эсептөөсү боюнча 10 миллиард шекел же болбосо 3 миллиард доллардын тегерегинде Израиль мамлекети жоготууга учураганда, ошол имараттардын талкаланышы жоготууларды эсепке алгандачы. Ал эми Ирандыкы боюнча анчалык маалыматтар бүгүнкү күндө белгисиз. Ал жакта деле баягы айрым эксперттердин ою боюнча жоготуулардын өлчөмү абдан эле чоң да. Эгерде ошол согуш токтой турган болсо, Израиль мамлекети ушул кыйраган имараттарды калыбына келтириш үчүн ушул 3 миллиард доллардын тегерегинде кайра каражат жумшоого туура келет да. Негизинен эле бул согуштун жыйынтыгы кандай болот деген суроолор пайда болууда да. Бириккен Улуттар уюмунун прогнозуна ылайык, эгерде согуш улана бере турган болсо, дүйнөлүк кризис болушу мүмкүн деген өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып, дүйнө элдерине алар мындай коңгуроо кылууда да. Эгерде ошол кризис болуп кете турган болсо, биринчи кезекте ошол жакынкы чыгыштын баягы экономика, соода мамилелерине көз каранды болгон ошол жакынкы өдүгүп келе жаткан мамлекеттерге абдан бир таасирин тийгизиши мүмкүн экен да. Мисалы ошол эле Судан, Шри-Ланка, Танзания, Пакистан, Таиландка окшогон мамлекеттер экономикасы жакынкы чыгыш менен тыгыз байланыштуу болгондуктан кризистин биринчи таасирин ушул мамлекеттер сезиши толук мүмкүн. Мисалы жакынкы чыгыштагы бир катар араб өлкөлөрүндөгү нефть продуктулары ошол мамлекеттен өндүрүлгөндүктөн алдыңкы болгон ошол АКШ мамлекети, Европа, Түштүк Американын көптөгөн өлкөлөрү ушул мамлекеттин нефть продуктуларына көз каранды. Ошондой эле Кытай дагы Ирандан арзан нефть продуктуларын сатып ала алат да. Эми мына согуштун жүрүшүнүн жыйынтыгында ушул өлкөлөрдө нефть продуктуларына болгон бүгүнкү күндө баалардын өсүшү бул кризистин бир баштапкы белгилери деп айтсак туура болот да. Анткени экономикалык мамилелердин баягы эң негизги көрсөткүчтөрү болгон бул нефть продуктуларынын баасынын өсүшү, башка ошол эле өндүрүштө болобу, кызмат көрсөтүүдө болобу, кандай гана экономикалык тармак болбосун сөзсүз түрдө таасирин тийгизет, баалардын өсүшүн камсыздайт. Жыйынтыгында экономика чынжырча болгондуктан бир тармактагы баанын өсүшү менен башка тармактарга таасирин тийгизе отуруп дүйнөлүк кризисти пайда кылуу коркунучу бар да. Мисалы айта кете турган болсок, Ормуз кысыгынан эле дүйнөдөгү нефть продукциянын 20% тегерегинде ошол кысык аркылуу өткөрүлөт да. Согуштун уланып жатышынан товарларды өткөрүү 50% кыскарып олтурат. Жыйынтыгында 10 күндөн ашык согуштун кесепетинен да ошо нефть продуктуларына болгон баанын өсүшү 20% кымбаттады да. Ал эми Кытай мамлекети Ирандын нефтисине толук көз каранды болгондуктан бүгүнкү күндө нефть продуктуларына таңк пайда болгонун айтышууда да. Ал эми АКШ, Европа мамлекеттери дагы бул жакынкы чыгышта араб өлкөлөрүнүн нефтисине көз каранды болгондуктан ал жакта дагы нефтинин баасы өсүүдө да. Акыркы учурларда баягы АКШ жарандары өзгөчө май айларында автоунааларды көп пайдалангандыктан нефть продукцияларынын жетиштүү түрдө запасы болбосо, эгерде чоң көйгөй жаралып калуу коркунучу бар да. Мындай учурда АКШ мамлекети дагы нефть маселесин чечиш үчүн башка мамлекеттерден альтернатива издейт. Ошол эле Венесуэланын нефтиси, ошол эле Европа мамлекеттери сыяктуу Орусиядан нефть сатып алышы мүмкүн. Негизинен бул согушта ким утуп атат деген суроону издей турган болсок, бул согушта Орусия үчүн абдан мындай пайдалуу болууда да. Анткени Орусиянын экономикасы нефти газга байланыштуу болгондуктан нефтисин канчалык кымбат сата турган болсок, ошончолук ресурс пайда болот. Дагы Украина менен согушта өзүнүн аскердик маселелерин чечүүгө бул каражат чоң роль ойноп берет. Эгерде нефть продукциялары өсө бере турган болсо, башка тармактардагы өсүшү толук мүмкүн. Анткени экономиканын бирден бир локомотиви нефть продуктулары болгондуктан канчалык нефть продукциясы өсө турган болсо, ошол эле тамак аш продукциялары, кызмат көрсөтүү, турак жай, кийим-кечек баардык жактан ала турган болсок, толук түрдө кымбатташып күтүлөт. Баалар улам өсүп тура турган болсо, инфляция дагы көбөйүп турат. Бул учурда калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгү төмөндөгөндүктөн тейлеген бизнестердин структураларына дагы абдан чоң сокку бериши күтүлөт. Мындай учурда банк структуралары дагы өзүнүн насыялык ставкаларын көтөрүүгө туура келет. Банктын насыяларынын ставкалары өсө турган болсо, бизнесте ошончолук басаңдайт. Ошондой эле ипотекалык тармакка да абдан мындай таасирин тийгизет да. Анткени ипотекалык тармак ипотекалык тамдарды, турак жайларды ипотекага берет, жылдык болжолдуу түрдө инфляциянын өлчөмүн эске алуу менен ипотеканы берет да. Эгерде мындай баалардын тез арада өсүп кетиши бул ипотекалык тармакка толук түрдө бир сокку бериши мүмкүн да. Анткени бааларды тамды баалайт дагы, аны бир канча бир жылга бөлүп берет да. Эмелерге кардарларгачы ошонун деңгээлинде гана төлөйт да. Ошол сумманы алгандан кийин ипотекалык тармактар дагы өзүнүн турак жайларды кошо куруш керек, кайра баштан иш аракеттерди кылыш керек. А тияктан келген каражаттын суммасы инфляция андан да өйдө дагы жогору
болуп кеткен учурда бул ипотекалык тармактар бир чоң бир жабыр тартышы толук мүмкүн да. Ошондой эле өндүрүш, курулуш тармактарына да абдан бир бул баанын өсүп кетиши өтө бир таасирин тийгизет да. Анткени канчалык баа өсө турган болсо, аларга керектүү сырьёлор, материалдардын да баасы кымбаттайт. Өндүрүлгөн товарларды кымбат сатууга туура келет. Эми ошондой кризистик учурда керектөөчүлөр ошол кымбат товар сатып алабы деген дагы суроолор пайда болот да. Мындай учурда өндүрүштү кыскартууга, жумушчуларды кыскартууга туура келет да. Эгерде жумушчуларды кыскартып олтурса, бул жумушсуздукту пайда кылат. Мына ушундай кризистин комплекстүү түрдө мындай тескери таасири абдан чоң да. Ошону менен бирге бул согуштун ачуудагы бирден бир саясат Кытайдын өндүрүүчү катары аны басаңдатуу болгон да. Анткени Кытай мамлекети Ирандан арзан баада нефть продукцияларын сатып алат да. Эгерде ушул согушту токтотсо, Кытайга нефть продукциялары барбай турган болсо, Кытайдын экономикасында кандайдыр деңгээлде кыйратуу планы болгондугу айтылууда да. Бул жерде эгерде Кытай нефтисине болгон таңкыстык пайда боло турган болсо, башка мамлекеттерден кымбат баада нефть сатып ала турган болсо, Кытайда өндүрүлгөн товарлардын дагы баасы жогорулайт да. Ошондой эле бүткүл дүйнө элдери баягы Кытай товарына, өндүрүлгөн товарына көз каранды болгондуктан алар дагы баягы кымбат товарларды сатып алып, ошол эле АКШ баштаган мамлекеттерге дагы чоң бир сокку болушу ыктымал да. Ошондуктан бул согуштун жыйынтыгы кандай болуп бүтөт азырынча бүдөмүк. Эң негизгиси, эгерде ушул темпте, ушул деңгээлде кете бере турган болсо, баягы Бириккен Улуттар Уюмунун болжолдогон кризиси толук ыктымал да.